Саламатсыздарбы урматтуу мугалимдер. Бүгүн биз сиздер менен сүрөттү кыймылдатып, ага үн коштоону үйрөнөбүз. Ал үчүн Google Chrome'го киребиз дагы мына издөөчү жерине. Караңыздар, labus.google dropfx droptos dropflow деп жазабыз. Кудум ушундай жазылыш керек. Эгер кичине жерин өзгөртүп жиберсеңиздер, такыр эле башка жака кирип кетесиздер. Бул ушул сайттын ушундай жасай турган бир бөлүгү, ошол үчүн. Анда издөө баскычын бастык. Басканыңыздардан кийин сиздерде токтоңуздар, мен бул жерден чыгып кетип анан көрсөтөйүнчү. Мына издөөчү жерине жанагы ссылканы, бул ссылканы мен группага дагы жөнөтүп койдум. Азыр шилтемесин дагы калтырамын. Караңыздар, ссылка менен киргенде сиздерде ушундай жер ачылат. Сиздер мына бул жерде ак жазуу менен flow деп жазылып турат го. Ушул жерди басасыздар. Басканыңыздардан кийин сиздерде мындай сурайт. Поштаңыздарды сурайт. Сиздер поштаңыздарды тандайсыздар. Мен мурда катталганым үчүн менден пароль сурабады. Сиздерден пароль сурайт. Паролуңуздарды жазып, анан продолжить деп, далее деп басып бардыгына киргенден кийин сиздерде ушундай жер чыгат. Эми караңыздар. Бул программа менен 2 же 3 эле видеону жасай аласыздар кыргыз тилинде. Мына катталгандан кийин сиздерде поштаңыздардын мындай аты чыгып калабы. Бул жерде сиздерде 60 бонус доступны деп турган болот. Эгер муну сиздер бир ай ушул 1000 доступту аламын десеңиздер, сиздер буларга подписка болушуңуздар керек. Ал үчүн сөзсүз түрдө сиздердин виза картаңыздар бар го, жанагы карточкаңыздар. Ошону менен катталып, карточкаңыздын номерлерин жазып, анан кирип, бир ай бою 1000 доступ түгөгөнгө чейин ушул бир ай ичинде иштесеңиздер болот. Доллар менен эсептелинет. Подписка болгондо кандай болосуздар? 60 деп чыккандан кийин бул жерде мындай лимитный трафик же болбосо подписка дегендей чыгат. Сиз ошону басасыздар дагы. Азыр менде чыкпайт. Басып туруп астына жыла берсеңиздер 19,99,0 деп жазылган бир жашыл түстөгү жер болот. Ошол жерди гана басасыздар. Ошондо сиздер 1000 доступту арзаныраак турда аласыздар. Анан башканы басып берсеңиздер бир кыйла акча кетип калат. Анан эскертүү, бул 8 секундага чейин гана сөз сүйлөйт. 8 секундага чейин. Эми караңыздар. Биз промпт жазып алышыбыз керек. Промпту ChatGPT жазабыз. Мына бул жерден создать проект дегенди басабыз. Анан сиздерден дал ушундай жер чыгат. Караңыздар, видео по описанию деген жерди басып, мына 3 буштугуну басасыздар. Басканыңыздарда сиздерде видео по кадрам, видео по образам деп чыгат. Сиздер ушуну басасыздар. Басып койгонуңуздарда сиздерге бул жерден plus деген белги чыгат. Ушул plus белгисини басасыздар дагы. Басканыңыздарда загрузить чыгат. Ушул загрузитти басып, сиздер сүйлөтүшүңүздөр керек болгон видео сүрөткө барасыздар. Мен ушуну тандайм. Эми бул жерден сиздерде сурайт вертикальный, горизонтальный. Караңыздар, мына 4 буштуктун ичинде сүрөт жалпы батыш керек. Батпай калса, сүрөтүңүздөрдүн кайсы бир жери кемтик чыгып калат. Горизонтальный эле туура келет, вертикальный туура келет окшойт. Эми караңыздар, бул жерден кодировать деп мына ушуну басасыздар, акты. Басканыңыздардан кийин сиздердин сүрөтүңүздөр загрузка болуп түшөт. Эми биз кыргызча сүйлөтүшүбүз керек да. Кыргызча сүйлөтүш үчүн биз сөзсүз түрдө промпт жазабыз. Промпту бизге кайсы программа жазып берет? Албетте ChatGPT жазып берет. Ошондуктан ChatGPT'ге киребиз. Кана ChatGPT. ChatGPT'ге киресиздер дагы мына бул жерге. Кааласаңыздар, сиздер ошол сүрөтүңүздөрдү дагы да анык туура промпт алыш үчүн сүрөтүңүздөрдү жөнөтсөңүздөр болот. Кана жанагы сүрөт. Мына.
мындай кылып белгилейсиздер дагы, мына астыга жазасыздар. Ушул сүрөттөгү мугалим биринчи мына VO3 үчүн дейсиз. Мына караңыздар, англисче жазасыздар. VO программасы үчүн промп жазып бер дейсиздер. Анан айтасыз мугалим кубануу менен кыргызча сүйлөсүн. Дейсиздер дагы. Мугалим бет түзүлүшү сүрөт такыр өзгөрбөсүн дейсиздер. Мисалы үчүн мугалимдин бет түзүлүшү сүрөттүн жалпы көрүнүшү сакталсын. Мугалимдин түзүлүшү сүрөттүн жалпы көрүнүшү толугу менен сакталсын же 100% сакталсын деп жазсаңыздар дагы болот. Сакталсын деп туруп, анан мугалимдин сөзү дейсиздер. Мугалимдин сөзү деп кош чекитти коесуздар. Кош чекитти коюп, тырмакчаны ачып, анан өзүңүздөрдүн сүйлөгөн сөзүңүздөрдү жазасыздар. Мен азыр бул жерден гана мени чакырамын деп ушундай илеп белгисини дагы коюшуңуздар керек. Ушундай кылып туруп жөнөтөсүздөр ChatGPT'ге. Азыр ал сиздерге даяр промпту жөнөтөт. Мынауну басып турсаңыздар, мындай чыгат, выбрать текст дегенди тандайсыздар дагы. Бул жерден эч бир сөзүнү калтырбай толук кылып белгилейсиздер. Копировать. Жанагы программабызга барабыз. Каякта калды? Мынакей. Эми бул жерге жанагы көчүрүп келген промптубузду коебуз. Мугалимдин сүрөтү жоголуп кетти. Жоголуп кетсе башынан дагы белгилеп алыңыздар. Мынакей, мына жерде мугалимдин сүрөтү турсун. Жок болуп калса жанагыдай белгилейсиздер. Эми мына жердеги ак стрелканы басасыздар. Мен азыр телефонум экранына жакшы батпай турат. Бул жерде ак стрелка чыгып калат. Ушуну басасыздар. Эми бир аз күтө туруңуздар. Видео даяр болот. Эми бул кыргыз тилинде сүйлөгөн программаларчы. Дагы ушундай программалар көп. Орус, англис тилинде башка программаларды жасасаңыздар болот. Казак тили дагы аябай көп. Кыргыз тили эми ушундай бир аз азыраак экен. Бир гана кыргыз тилинде керек болгондо ушул программада, анан орус, англис, казак тилдеринде болгондо башка программаларды да жасасаңыздар болот.
3 жолу жасайсыздар, 3-үнчүсүдө подписка бол дейт. Ошондой виза картаңыздар менен подписка болуп, анан ошол айтылган сумманы төлөйсүздөр. Бир 150 сомбу ошого жакыныраак болот подписка болгондон кийинчи. Эми бул нерселерди бардыгы өздөрүнүн акылуу курстарында үйрөтүшөтчү. Мен эми сиздерге мугалимдерге жеңилдик болсун, анан менин сабагымда канча убактысын кетирип көргөн адамга пайдалуу бир маалымат болсун деп мен сиздерге айтып жатамын. Ошо подписка болгонуңуздардан кийин сиздердин картаңыздардан акчаны алгандан кийин 1000 бонус берет. Ошол 1000 бонус түгөгө чейин гана видео жасайсыздар. Эми ал 1000 бонусту канча видеого чейин түгөтө аласыздар, ал сиздердин ишиңиздер. Мисалы үчүн видеонун сапатыга карап ар кандай өлчөмдө кемитет. Кеминде 20 бонус кемитет, анан көбү менен 40, 50, 60 дегендей видеонун сапатына жараша кемите берет. Мына сүрөт видеобуз болуп калды. Эми көрөбүз. Сохранить эткенде мына жерди басып сохранить этесиздер. Биринчи угайлы. Урматтуу мугалимдер, сиздерди Айтматов ааламы аттуу ачык сабакка чакырамын. Урматтуу мугалимдер, сиздерди Айтматов ааламы аттуу ачык сабакка чакырамын. Урматтуу мугалимдер, сиздерди Айтматов ааламы аттуу ачык сабакка чакырамын. Урматтуу мугалимдер. Бул жерде Айтматовдун портретин бир аз башкача кылып жибериптир. Ошондо жана сөзсүз түрдө 100% деп жазыңыздар, сүрөттүн эч бир жери өзгөрбөсүн, ошол бойдон чыксын деп промпту туура жазыңыздар. Сүрөттүн бир аз туура эмес чыгышы биз буну акысыз иштетип жаткандыгыбыздан жана промптун бир аз каталыгынан ушундай болот. Эми көчүрүүнү көрсөтүп коеюн сиздерге. Мына жердеги стрелканы басасыздар дагы 720 дегенди тандайсыздар. Андан кийин бул мынтип көчөт, сиздердин галереяңыздардан чыгат. 3 эле видео. Ошондуктан промпторду туура жазыңыздар. Мен бул жерде кайта кылып тууралап жазганым дагы бар. Азыр галереямдан көрсөтөйүнчү. Галерея кайда калды? Бул туура промпттон көз каранды. Бир аз эле промптто катачылык кеттиби, демек сүрөт дагы өзгөрүп кетти деген. Мына караңыздар. Бул жерде сиздерди Айтматов ааламы аттуу ачык сабакка чакырамын. Караңыздар, Айтматовдун сүрөтү ошол бойдон, мугалимдин бет түзүлүшү дагы ошол бойдон калган. Кээде нейросеттерге бир нерсени кайта жаза берсеңиздер дагы ката кылып коет. Бул мен биринчи жазганда ушундай туп-туура чыгарып берген, биринчи же экинчи урунушумда экен. Андан кийин мен кайра бере бергенимде ал өзгөртүп салганда, мисалы үчүн бардык эле нейросеттердин негизги максаты бир жасаган эмгегин экинчисине кайтарып окшоштурбастык болотчу. Мисалы үчүн ар бир адам меники аныкыга окшобосун дегендей сезим болот го. Нейросеттер дагы ошондой да. Бир нерсени кайра сурасаңыз ар кандай версияда берет. Бирок акырында бирөөсү ушундай туура чыгып калышы мүмкүн. Эми караңыздар, сиздер подписка болуп иштеткенди каалабасаңыздар, же болбосо виза картам андай-мындай болуп кетиши мүмкүн деп чочуласаңыздар, үйдө балаңыздын, күйөөңүздүн деген жанагы атаңыз, апаңыздын телефондорунан да кайра ушундай катталып иштетип турсаңыздар да болот. Мен да башында ушинтип эле иштетип жүргөмүн, ар кимдин телефонуна жазып. Мисалы үчүн мен выйти деп туруп чыгып кетип, анан дагы ичине кирсем, башка аккаунт менен каттала беремин деп ойлобоңуздар. Бир телефон, бир аккаунт, бир телефондон ошол эле аккаунтту сразу кайра чыгара берет. Сиздер мындай удалить этип кылсаңыздар да. Жана мен выйти деп чыгып кетсем, дагы кайра эле ошол почтама сразу кирдим го, ошондой болуп калат. Дароо кирдим. Ошондуктан эми кыскасы баягы өзүңүздөрдүн немеңиздерге карап, жолун таап жасай бересиздер. Негизи мындай программалар көп, бирок кыргызча жасаган ушундай эсептелүү гана. Түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо комментарийга жазыңыздар, группадагылар группага жазыңыздар. Мен колумдан келишинче, билишимче аракет кылып беремин, мындай жооп беремин.